Азыркы тапта Кыргызстандын 4 шаар жана 4 районунун калкы өзгөчө абал режиминде жашап жатат. Ал эми өлкөнүн бардык аймактарына өзгөчө кырдаал тартиби киргизилгенине жакында 1 ай болот. Бирок буга маани бербей жүргөндөр дагы деле болсо арбын. Айрыкча өзгөчө абал режими киргизилген аймактарда бир күн болбосо, экинчи күнү карантиндин тартибин бузгандар катталууда. Алсак 16 апрель кечки саат 9-дан бүгүн эртең мененки 6-га чейин Кыргызстандын өзгөчө абал режими киргизилген шаарларда жана райондордо жалпысынан 74 адам коменданттык сааттын эрежесине баш ийбеген үчүн кармалып, баш аягы 10 машина айып аянтчасына токтотулган. Түндө кайрадан эле Бишкекте тартип бузуулар көп болду. Ордо калаада жашаган 59 жаран милиция бөлүмдөрүнө жеткирилди. Ар күн сайын дарыгерлер өмүрүн төбөккө салып иштеп жатышат. Ар биринин үй бүлөсү бар. Менин да силерге окшоп үй бүлөм, балдарым бар. Ошого карабай, күн дебей, түн дебей, ошол коркунучтан биздин шаарды сактап келебиз. Сиздер дайым балдарыңар, жана туугандарым менен үйдөсүңөр. Алдыда эмне болорун, шаарыбыздын жашоо турмуш тиричилигин жана бардык тармактарын кандай жол менен өнүгүшүн азыр так айта албайбыз. Акыркы убакта шаар тургундары биздин жасап жаткан жумуштар боюнча маалымат менен жакындан таанышып, ортобузда жакындык пайда болууда. Анткени азыркы заманбап кылымда бардык адамдар, ал эмес балдар да смартфон, интернет колдонот. Менде да социалдык тармакта өздүк профилим бар. Ошол аркылуу жасалып жаткан иш-чаралар тууралуу элге кабарлап жатам. Чынын айтсам, мурда социалдык тармакта катталган жок элем. Азыр ушундай абалда элге жакын болуп, алардын көйгөйүн угуп билип, алар менен жакын болуун тура көрдүм. Аягында айтарым, мен чарчабастан кайталагым келет. Колдон келишинче үйдө отургула. Өзгөчө абалдын талаптарын аткарып, тартипти темеде бекем сактагыла. Ошондой гана биз барыбыз бергиликте бул оорудан арылып, жакшы жашоого багыт алабыз. Ал эми өткөн сутка ичинде Ош шаарында коменданттык сааттын эрежесин 2 адам бузса, ушундай эле көрсөткүч Кара Суу районунда катталган. Кармалган 4 жарандын 3-өө мас абалында болгон. Белгилүү болгондой, Ош шаарынын жана Ноокат Кара Суу райондорунун коменданты Малик Нурдинов 13 апрелде чыгарган буйругу менен аталган аймактарда спирт ичимдиктерин сатууга убактылуу тыюу салган эле. Бирок бул кээ бир мыйзамдарга шайкеш келбегендиги үчүн кече кайра жокко чыгарылганы маалым болду. Мындай чечим кабыл алууга айрым ишкерлердин кайрылуулары негиз болуптур. Буйрук чыгып кайра буйрукту бүгүнкү күндө мындай корректировать этебиз. Анткени жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, депутаттар буларга анан налоговыйдан дагы мындай кеңеше турган, добуш менен чечиле турган бул мындай программа экен. Ошондуктан биз бул буйрукту дагы бир сыйра мындай жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен налоговыйдын жетекчилери менен бир мындай такташып алып туруп, анан кийин бир сыра карап чыксак деп айттым. Анан ошол эле учурда ошол дүкөндөрдө спирт ичимдигин ичип аткандарга дагы айттым, көп айтып атам, күнүгө айтып атам. Бул бизнес жана коммерческий уклон кылганыңар менен ошол жерде элдин саламатчылыгын да ойлоп коюңуздар. 14 күндө эчтеке болбойсуңар. Айрым жерлерде ошол туура түшүндүрүп келген кишилерге туура түшүндүрүп, бала бакыраң менен бол, үй бүлөң менен ынтымакта бол деп, мындай үй бүлөлүк зордук, зомбулукту да алдын алып коймоксуңар да, ошентип суранып кетмегилем. Акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны боюнча Ош областы алдыда келе жатат. Аталган аймактагы эпидемиологиялык кырдаал медициналык кызматкерлердин шайын кетирүүдө. Ошондой эле COVID-19 вирусун жуктуруп алган дарыгерлер күн санап өсүп жатканына байланыштуу аларга кол сунгандар да табылууда. Бүгүн Ош шаарынын жана Ноокат Кара Суу райондорунун коменданты Малик Нурдинов өткөргөн маалымат жыйынынын жүрүшүндө эмгек сиңирген врач, 44 жылдык тажрыйбасы бар 68 жаштагы педиатр Өмүрбек Назаров байланышка чыгып, Ош шаарындагы ооруканада иштеп жүрүп дартка чалдыккан ак халатчандардын оорусунун себебин аныктоого көмөктөшүү ниетин билдирди. Ошондой эле ал жаңы типтеги вирусту жугузуп алса да, төлөнө турган компенсацияны каза болгон адамдын үй бүлөсүнө бере турганын кошумчалады. Сиздин сунушуңузду албетте биз ошол Саламаттык сактоо министрлигинин жерде жетекчилери жүрөт, сунушуңузду беребиз. Ал эми бул сунуш ар бир адамдын эле колунан келе бербейт. Оорусам деле мен макулмун, бирок ошо тажрыйбамы жаш доктурларга жеткизип коеюн деген сөз
компенсация да албайм деген бул ушул өз элин сүйгөндүгү. Алыкул Осмоновдун мен оруйун, сен ору ата журт деген ушундай кишилерге арнап жазылса керек. Дагы бир эсиме келип атат. 2011-жылы Япониянын Фукусима деген шаарында чоң ядерный агрегат жарылган. Ошондо ошол жарандар, Япониянын жарандары өз ыктыяры менен 300дөй жараны өзүнүн жанын тобокелдикке салып, элинен мындай ыраазычылыгын алып туруп, ошол кийинки агрегаттар жарылбаш үчүн тобокелимин элим үчүн деп барганда биз аябай мындай патриоттор экен деп көргөнбүз да ошондо. Ушундай аксакалдар, ушундай адамдар бар, бизде ушул баалуулуктар сакталып келатат. Сизге чоң рахмат. Ыраазычылыгымды билгизем. Дээрлик бир айдай убакыттан бери өзгөчө абал режиминде жашап аткан Жалал Абад шаары жана Сузак районунда карантиндин тартибине баш ийбей жүргөндөр тыйыла элек. Өткөн суткада ушул эле аймакта жалпысынан 29 кылмыш иши катталып, 78 киши ички иштер бөлүмдөрүнө жеткирилип, баарына мыйзам чегинде чара көрүлгөн. Алардын арасында мас абалында жүргөн айдоочулар да болгон. Өзгөчө абал учурунда спирттик ичимдик колдонуу бул да өзгөчө оор жагдай болуп эсептелет. Жалпысынан күндөмдүк кызматта жол коопсуздук кызматтары, автоунаалар текшерүү, жол эрежеси сактоодо айдоочулардын спирттик ичимдик ичтиби, ичпедиби, колдондубу, колдонбодубу, кандай документтер жанында бар жана жол эрежеси сактадыбы, бул боюнча кылдаттык мамиле кылып көзөмөлгө алып жүрөт. Биздин Жалал Абад шаары Сузак району боюнча да жагдай ошондой. Күндөмдүк кызмат учурунда биздин айдоочуларды жол көзөмөл кызматтары көзөмөлгө алып жатат. Мисалы айтсам, кечээ күнү жалпысынан 78 автоунаалар айыптөлөөчү авто бекеттерге жеткирилди. Анын ичинен 2 айдоочу спирттик ичимдик колдонуп, бүгүнкү күнү тиешелүү мыйзам негизинде тартипке тартылып, кошумча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Азыркы тапта Жалал Абад шаарында жана Сузак районунда жашап, азык-түлүк жагынан жардамга муктаж болуп жаткан адамдар үчүн 1227 чекит, түндүк чекит KG сайты иштей баштаган. Ал жакта ар бир үй бүлө мүчөсү тууралуу толук маалымат жазылган соң, электрондук түрдө арыз жөнөтсө болот. Мунун баары райондук администрацияда каралган соң, гуманитардык жардам таратыла баштайт дейт Сузак районунун акими Эрмекбай Омошов. Мындан тышкары аталган аймакта жашаган көпчүлүк ардагерлер пенсиясын ала албай жатканы боюнча нааразычылыктар болууда. Биздин Сузак районундагы улгайган инсандарыбызды, аталарыбызды, энелерибизден бир алдын ала кечирим сурайын деп турам. Себеби өзүңүздөр билесиздер, бул убакка чейин өзгөчө абал болгонго чейин пенсия алуучулардын бардыгынын көпчүлүк проценти, 70% биздин банктар аркылуу алчу, бирок ушул шартка байланыштуу пенсионерлерибиз үйдөн чыкпасын, аларга эч ким менен контакт болбосун деген максатта биз пенсиядан бардыгын через почта кызматтары аркылуу берүүнү пландаштырганбыз. Бүгүнкү күндө пенсиянын 30% элдер алып бүттү, калган 70%-не күн сайын берилет. Бирок сиздер кечигип аткандыгы боюнча бир топ бушайман болуп атасыздар. Мен сиздерден аким катары кечирим сурап, бирок ошол эле учурда мунун бардык иштердин бардыгы сиздердин ден соолугуңуздарга кам көрүү максатында болгон. Ошондуктан сабырдуулук менен күтүп отуруп турсаңыздар, биз акыркы пенсия алуучуга 23 күнү беребиз деген план менен кетип атабыз. Бул боюнча иштер жүрүп жатат. Коронавирус катталган Нарын шаарында жана Ат башы районунда да коменданттык сааттын тартибин бузгандар бар. Түндө баш аягы 6 жаран кармалган. Деги эле акыркы убактарда өзгөчө абал режими киргизилген аймактарда ичимдик ичип мыйзам бузгандар көбөйүп жатканы байкалууда. Ушундай эле көрүнүш Нарын шаарында жана Ат башы районунда да катталган. Бир адам мас абалында автоуна айдап жүргөн жеринен кармалды. Ал жаранга бузуулар боюнча протоколдо түзүлүп, 17.500 сом айып пул салынып, автоунасы атайын айып пул стоянкасына токтотулду. Жана ошондой эле мас абалында жүргөн 4 жаранга айып пулдар салынып, кой берилди. Ат башы району боюнча алсак, ошол жерде да 6 жаран кармалды. Бул жерден 6 жаран экөө автоуна айдап жүргөн жарандар, калгандар ошол баягы чектөө киргизген жерде мыйзам бузуучулар менен кармалды. Ошондой эле Нарын областынын айрым жерлеринде жергиликтүү калкка бериле турган ун туура эмес таратылып жатканы боюнча арыздануулар көп түшүп жатыптыр. Мындай фактылар бир гана Жумгалда эмес, Нарын шаарында, Ат башы районунда да болуп жатканы айтылууда. Бул боюнча көчөтөн баштап биздин ошол
горячий линияга көп телефондор чалуулар болду. Буларды азыр тактап атабыз. Bunday эле бул Кызартта эле эмес, Жумгалда эмес, Ат баш районунда да болот, Нарын шаарында болот. Ошол фактылар боюнча Фин полицияга жана башка жергиликтүү акимияттарга тапшырмалар берилди. Ошол кээ бир бөлүнгөн ундар действительно туура эмес кетип калган. Ошол эле Ат баш районунда туура эмес кетип калган. Ошолорду кайра кайрып түшүндүрүш жүрүп атат. Нарын шаарынын жана Ат баш районунун коменданты Уланбек Алиев берген маалымат боюнча, Пакистандан дааватка барып келип, бул жактан башкаларга коронавирус жугузган жаран боюнча тергөө иштери жүрүп жатканы менен сурак башталар эле экен. Ал адам азыр үй бүлөсү менен биргеликте ооруканадан сакайып чыккандан кийин учурда үй карантининде жатыптыр. Деги эле аймак боюнча коронавирустан айыккандардын саны 4кө жетти. Бүгүн дагы 2 бейтап ооруканадан чыгарылганы белгилүү болду. Нурзада Сыдыкбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.